Ақтала районundагы Терек айылынын фермери Канмет Айдаров өзүнө таңдык 3,5 гектар аянттагы чөбүн 36 саатта сугарып бүтүшү керек. Андыктан күнү түнү талаа четинде. Антип үлгүрүп калбаса, суу кийинки кезектеге кетип, иши чала болуп калышы мүмкүн. Негизи 50 литр менен сугарыш керек, 12 саат, 15 саат. Бирок Ал эми ындуулукту бөлүштүрүүдө калыстык менен адилеттүүлүктөн жазбаш үчүн арыктагы агым ченелип, анын өлчөмүнө жараша чечим кабыл алынат. Азыраак болсо сугаттын убактысы көп өтөт. Мындай аргасыздыкка жылдан жылга кургакчылыктын кулаш жая баштагандыгы себеп. Муну баарысы жетик түшүнүү менен мурункудай нааразычылыктар жокко эсе. 3 гектар жерим бар. Гектарына 12 сааттан суу алып атам. Бүгүн эртең менен алгам 6-да. Ушуну канча саатта бүтүп көчүрөт? Эртеменки 6-га Кудай буйруса 1,5 гектарын бүтөм да. Үлгүрөсүңүз? Ооба. Суу жакшы болот, ушундай жакшы болуп турса эле бүтөбүз. Кудай буйруса. Антке менен атайын адистердин изилдөөлөрү көрсөтүп тургандай, ак мөңгүлүү тоолордун этегиндеги аталган өрөөн ар кандай агын сууларына бай. Азыр биз турган Жамандабан суусу Ақтала районундагы сугат жана ирригация түйүндөр үчүн өтө олуттуу мааниге ээ. Дегенибиз, аталган ушул сайдан райондун дээрлик бардык айылдары сугат суулар менен камсыз болушат. Бирок бул өзөндө суу момунтип чачкын аккандыктан аны натыйжалуу пайдалануу ушул кезге дейин мүмкүн болбой келген. Ортосунча экөөңүздөр бизде көтөрсөңүздөр Малипай. Чындыгында кубаттуу союз учурунда Жамандабандын башына суу топтоочу чоң жайды жана каналдарды куруу мерчемделген. Тилекке каршы ага ири сумма талап кылынгандыктан бул жакшы ниет жүзөгө ашпай кала берген. Ушундан улам сайдын айрым участкаларына чакан ирригациялык түйүндөрдү куруу колго алынды. Алардын бири Кайрма каналынын башкы суу алуучу курулмасы. Мындагы 550 миң сомго жасалып жаткан жумуштар бүткөрүлсө, Жеңиш айылындагы 830 гектар айдоо аянтын нымдуулук менен камсыздоодо үзгүлтүктөр болбойт. Бул курулма бир 20 күндүн айнасында бүтөт. Материалдар азыркы пландаган жумушка жетет. Анан кайра тендерге дагы материалдарды кетирдик. Эми материалдар келсе калган улантып беребиз. Бирок азыркы убакта жетет. Ошол эле учурда бүтүндөй Теңир Тоо аймагында быйыл тамчыда сууну текке кетирбөө максатында Европа өлкөлөрүнүн колдонуларындагы бетон полотнолору төшөлмөкчү. Баардан мурда жөнөкөйлүгү жана ыңгайлуулугу менен айырмаланган бул ыкма Ақтала районунда да тажрыйбаланары күтүлүүдө. 4 метр узундуктагы каналга 9260 метр квадрат бетон полотно төшөбүз. Азыр ушу сугаттын бүтүшүн күтүп атабыз. Буюрса августтун 20-25 менен жер жумуштарын баштап даярдоо иштери болот. Сентябрь айында бетондун полотно келишин күтүп атабыз. Сентябрь айга чейин жер жумушун бүткөрөбүз. Негизи быйылкыга Ақтала районундагы сугат жана ирригация тармагын жакшыртууга мамлекет казынасынан 16 миллион сом чегерилген. Ага 8 объектиде оңдоп түзөө иштери жасалып, уштапта 13 миллиону өздөштүрүлдү. Бөлөкбай Шермбеков, Айдын Төрөбеков, ЛТР, Ақтала району.